Все на меня смотрят. Не на тебя, а на меня. Майыптыгы бар белгилүү блогер Оскар Райс деген лакап аты бар. Оскар майыптардын укуктарын коргоочу активист. Майыптар боюнча акыйкатчынын коомдук кеңешчиси жана Жаңы Доор коомдук бирикмесинин негиздөөчүсү. Максаты майыптыгы бар адамдардын укуктарын илгерилетүү жана коргоо. Бизде деген негизи Кыргызстанда ошо 4 модель бар да, кайрымдуулук, медикалык жана социалдык жана маданий модельдер. Биздин бүгүнкү миссия кийин журналисттер болобу, блогерлер болобу ар кандай материалдарды жазганда же болбосо видеону тартканда алар майыптыгы бар адамдарды туура жагынан көрсөтүү, чтобы показать их с социальной точки зрения, чтобы это были не объекты жалости, да, а что это тоже люди. Мисалы үчүн Кыргызстанда 217 миң майыптыгы бар адамдар жашайт. И это люди, которые не являются какими-то другими людьми, а ошондой эле адамдар точно так же имеют права, как заложено у нас в Конституции, и они имеют право на такую же жизнь, как и все люди. Оскар социалдык тармактарда майыптыгы бар адамдар туш болгон, мисалы чөйрөнүн жеткиликтиги же ишке орношуу боюнча кыйынчылыктар тууралуу айтып берип турат. Ошол эле учурда ал катталуучуларына саякаттары, Кыргызстанда болуп жаткан кызыктуу жана маанилүү окуялар тууралуу да баяндайт. Коомдо майыптуулук жөнүндө идеялардын калыптанышына таасир этүүчү негизги ресурстардын бири бул массалык маалымат каражаттары болуп саналат. Ош шаарында майыптык темасынын массалык маалымат каражаттарында чагылдырылышы боюнча иш-чара өттү. Мисалы видео материал, ар кандай материалдарды коомго тараткан менен аны көрүүсү начар адамдар аны кабылдай албайт. Ал тифло комментарий жок жасалат. Мисалы ошондой тоскоолдуктарды жоюу багытында иштесе, журналисттер көбүрөөк пайда келтирмек да бул багытка. Майыптыгы бар адамдардын алсыздыгын көрсөтө берген бул мурунку болуп аткан стереотипти ан сайын бекемдейт дагы. Бул ар тараптан зыяндуу көрүнүштө. Башында айткандай, бир чети майыптыгы бар адамдар өздөрү биз жардамга муктаж экенбиз дейт. Экинчи тараптан коомдагы майыптыгы бар адамдарга жардам бериш керек экен дейт. Көбүнчө биздин журналистика майыптуулук темасын социалдык багытта чагылдырат да, социалдык багытта. Булардын жөлөк пулу аз, буга жетпейт, жөлөк пул майыптарга көбөйтүлдү, минтилди, ушундай багытта көбүнчө. Анан сүрөттөрдү колдонгондо дагы алсыз, жардамга муктаж, кайгылуу сүрөттөрдү колдонушат. Бул дагы элдин билинбей туруп эле аң сезимине таасир эткен нерселер. Иш-чарада журналисттерге, блогерлерге жана активисттерге майыптык жөнүндө маалымат каражаттарын түзүү учурунда карманууга тийиш болгон ММКда майыптуулукту көрсөтүүнүн негизги принциптери айтылды. Алардын арасында биз жөнүндө бизсиз эч нерсе айтылбасын, майыптык суп маданияттарынын ар түрдүүлүгү, майыптыгы бар адамдардын анык образы, тескери стереотиптер менен багыттамаларды жоюу, сыпайы тилди колдонуу. Чындап эле бул майыптыкты медиада чагылдырууда мен ушул нерсени байкадым. Бизде ошол кайсы бир стереотиптердин негизинде чагылдыруулар тилекке каршы аябай көп экенин байкадым. Андан кийин бүгүн мына биз буга чейин ошо майыптыкты мүмкүнчүлүк чектелген деп толук мына ушул менен синоним катары карайт экенбиз да. Көрсө майыптыгы жок болуп туруп деле мүмкүнчүлүгү чектелген болушу мүмкүн экен, же ошол учурда майыптыгы бар болуп туруп мүмкүнчүлүгү чектелбеген деле болушу мүмкүн экен да. Ошол нерсени биз түшүндүк. Андан кийин биз ошол майып же мүмкүнчүлүгү чектелген деген терминди колдонуп атканда өтө абайлап колдонушубуз керек экен. Ошол андан көрө ошол майыптыгы бар деген эле сөздү колдонгон бүгүнкү күндө туура экенин түшүндүк. Андан кийин бул ошо Бириккен Улуттар Уюму тарабынан бул майыптыгы бардыгы боюнча ошол концепцияны үйрөнүп жатабыз азыр. Ошол бул эми бирок тар чөйрөдө эмес, мына Кыргызстандын баягы өлкөбүздүн бардык коомдо бул нерсени жакшынакай бир түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек экен деп түшүнүп атабыз. Бириккен Улуттар Уюмунун майыптыгы бар адамдардын укуктарына байланыштуу конвенциясына ылайык аларга карата терс стереотиптерди калыптандырбоо, кемсинтпөө жана жалпыга маалымдоо каражаттарында туура чагылдыруу максатында иш-чаралар өткөрүлүүдө. Гүлжан Ажиматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары.